Саламатсыздарбы, урматтуу спорт көздөрү, эфирде Тайма спорттук көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө көптөгөн спорт сүйүүчүлөрүнүн суроолору боюнча чыгыш таймаш спортунун чебери, йога боюнча дасыккан адис Абдыразак Оморул менен маектешүүнү туура көрдүк. Айтайын дегенибиз, көптөгөн спорт сүйүүчүлөрү эртең мененки жүгүрүүнүн ден соолукка пайдасы барбы же жокпу деп бизге кайрылышат. Анда сиздер менен мына ушул чыныгы чыгыш таймаш спортунун чебери менен болгон маек. Абдыразак мырза, айтсаңыз да, мына азыр эле айтып өттүк, көптөгөн спорт сүйүүчүлөрү, спорт каармандары айтышат да. Кээ бирлери айтат экен, эртең мененки жүгүрүүнүн ден соолукка пайдасы бар, а кээ биркилери айтат экен, эртең менен көп энтикпеш керек. Алыс аралыкка жүгүрбө деп айтты дарыгер врачтар дейт да. Мына сиз чыгыш таймаш спортунун чыныгы чебери, ошондой эле дасыккан, йога менен машыккан, йоганы көп жылдардан бери изилдеп жүргөн адис катары ушуга токтоло кетсеңиз. Эң биринчи адам узак жашагысы келсе, ден соолуктуу болгусу келсе, эртең менен жөө басыш керек. Мисалы мен эртең менен саат 6-да турам дагы, күнүнө 6 километр басыш керекпи же жүгүрүш керек? Жок, басыш керек. 6 километр басам. Экинчи аптада 10 километр басам. Үчүнчү аптада 20 километр басам. Ар апта сайын улам көбөйтүп, улам азайтып турса, адамдын ден соолугу баскан сайын бул жүрөктүн булчугуну өнүгөт. Жүрөк жакшы иштейт, кан жакшы айланат. Жанагы энергия деп коет, аба, кислород жакшы айланат. Анан ошо баскан сайын оборот көбөйүп, кан жүгүрүү, баягы адамдын очищение деп коет. Ошо тазалануу, мээнин тазаланышы, жүрөктүн тазаланышы, неменин тазаланышы ошондон башталат. Биринчи баскан сайын, мисалы, окуучулар изилдеп жана телевидениеде да айтып атпайбы? Узак жашаган адамдар күнүнө 7,5 миң кадам жасайт. 7,5 миң кадам деген 7 километр басыш керек экен. 100 жашаган адам. А мен азыр ушу мына азыр 150 жылдык программа алдым деп дедим го. А сиз мурдагы көрсөтүүлөрүңүздө айткансыз да, мен Кудай Таалам кокус, кырсык бербесе 300 жылда же андан дагы ашык жашайм дегенсиз да. Туурабы? Туура. Азыр ошонуңузду дагы деле турасыз. Мына мен 20 жылдык этапты бүттүм. Мына 2020-жылды баштап 150 жылдык программа менен иштеп атам. Ошого мына подготовка деп жөө басуу. Ал үчүн мисалы ден соолукту дарылап, ден соолукту карап тапташ үчүн мисалы немеде жаңы китеп таптым азыр колумда. Организмди жашартуунун методикалык багыты деген китеп. Анда йога бар, анда нинза бар, анда тазиси бар, анда кунфу бар, анда дарылануу бар, анда китайский медицина бар, анда жана ибисина бар. Мына ошолорду баарын комплекттеп атып системага салып, анан өзүндү ошого алып барат. Мына ошол үчүн мына жакындан бери, мына ачыгылаш керек. Октябрдын 20-сынан бери басууну узартып атат. Мисалы, канчалык бассаң, канчалык кыймылда болсоң, адам ошончолук ден соолуктуу болот. Ошончолук жанагы тамак синирүү, ошончолук немете. Адамдар эмне үчүн эрткен? Адамдар азыркы адамдар жалкып алып калган. 50 кадамда машинаны көрүп отурат. Мына мисалы мына кым өтүп аткан машинадагы адамдардын баары өмүрү кыска. Эмне үчүн? Кыймыл жок. Жеген тамагы сиңбейт. Табияттан үзүлүп калган. Мисалы мына мен 20 жылдан бери табият менен байланыштым. Табият менен байланыштым. Биринчи адам ден соолукта болуш үчүн организмди тазалаш керек. Мисалы мына куртканы 1 жыл кийип жуусаң капкара болуп неме болот го? Ошон сыңаруу организмдин ар бирин тазалаш керек. Кантип тазалашыбыз керек эми ошол? Эми мына мен 20 жылдан бери йогада
açıkka karmanın 20 yıl açıkka karmam. Мысалы 24 saatin 18 saatin men açıkka yokum. 6 saatin 20 жыл. 20 yıl. Bolor toyor saymak mı diyordum. Bana men usulini tırnarak ötkenden keyin tamaqların bарын kırıp jeyip emne üçün? Тоқтоңуз. Мурдагы көрсөтүүлөрүбүздө сиз менен атайын ушул тамактануу дагы ден соолукту чыныгы калыбына келтирүү боюнча атайын көрсөтүүлөрүбүздө айткансыз да. Адам көп тамак жебеш керек. Адамдын душманы тамак дегенсиз. Эми айтып атасыз, бардыгын сүрүп жеп атам деп. Эч нерсени калтырбайм деп атасыз. Туурабы? Туура. Эмне болду? Вот эми жакшы суроо бердим. Мен ушу ачык айтайынчы. Кыймылсыз адамдар, мисалы, илгери байыркы 1800 жылдарда Елена Уайт деген поляктык дарыгер аял болгон. Ушул баягы көзү ачык болгон бир чети. Экинчи чети неме жанагы дарыгер болгон. Ошол айткан. Кыймылсыз жөнөкөй адамдар диетаны сакташ керек. Этти жеш керек эмес. Тамекини жегиш керек эмес. Аракты ичиш керек эмес. Жанагыдай неме кан, сап, мындайлар жеш керек эмес деп. Мына ошол нерсе бүгүн да актуалдуу. Туурабы? Тамеки чексең зыян, арак ичсең зыян, койдун этин жесең зыян. Себеби алар слабый организмди өлтүрөт, жок кылат. Биринчиден, экинчиден жанагы адамдын мисалы эгерде узак жашагысы келген адам үч нерсени жакшы сакташ керек. Биринчи жоон ичеген, экинчи асказан, үчүнчү жүрөк. Себеби адамдын денесинде 9 метрден 12 метрге чейин ичеги карын болот. Ошолорго оокат акырында жайлап агат. Анан улам толуп болуп туруп адамга жанагылар толуп кетет. Адамдын немеси салмагы көбөйгөндө, семирип кеткенде жанагы шлактар, калдыктар, оокаттын калдыктары токсин деген затты пайда кылат. Анан барып биринчи ошол нерселерди ууланган нерсе биринчи бөөрөккө жок кылат, бөөрөккө таштатат. Экинчи жоон ичеги жанагы сыртка чыкпаган оокаттардын баары ошол жерге толот. Үчүнчү жанагы асказанды бузат. Төртүнчү жүрөктү кысат. Анан адамда резервный клетка болот. Резервный клетканы жанагы майлар бар сууруп алып коет. Адамдын өмүрү кыскарган ошондон болот. Сахарный диабеттин пайда болгону именно жанагы асказан, бөөрөк, боор үчөөнүн зат алмашысы бузулганда сахарный диабет пайда болот. Сахарный диабет эки түр болот. Биринчи тип, экинчи тип. Эң булар айыкпайт. Буларды айыктыруу үчүн бир гана голодовка болот. Голодовка деген ачка кармануу. Ачка кармануу керек болсо ракты да айыктырат. Бир гана ошол гана тазалайт. Кантип биз ач карын өзүбүздү дарылашыбыз керек? Кандай жол менен? Мисалы, мен өзүмдүн опытымдан алайын. Биринчи йоганы жакшы билиш керек. Ал үчүн ач кармануу 1 сааттан 1 жылга чейин көтөрүш керек. Машыгып барыш керек. Сразу дароо ач кармаса адам 3 күндөн кийин өлүп калат. Анын үчүн денени көнүктүрүш керек. Денени акырындап көнүктүрүп отуруп, мисалы мына 20 жылдын ичинде мен 18 саатка жеттим. 18 саатка чейин жүрө берем. Себеби качан гана жанагы организмдеги энергиялык точкаларды ачмайын, табият менен байланыш болмойын, эч качан адам мындай ачка кармана албайт, тазалана албайт. Мисалы мына жаракты алайлы. Эч оокат жебейлик табияттын энергиясы менен жашап атпайбы? Адамдын организми ушул табияттын өсүмдүгү, биологиялык өсүмдүк өзү. Бул организмди кайра жашартып, бир гана жүз эмес, 1000 жыл жашаса болот. 500 жыл жашаса болот. Ал адамдын өзүнүн колунда.
Анын үчүн адам билимдүү болуш керек. Анын үчүн адам жашоо образын мыкты билиш керек. Анын үчүн адам жашоонун маданиятын билиш керек. Ал үчүн адам мисалы организм 4 мезгилинде 4 нерсени кабыл алат. Биринчи, эң биринчи адам өзүн билиш керек. Кандай билиш керек. Мисалы мен табиятым йогада бар аюр веда деген. Ушуну илимди изилдей турган, адамдын немесин немете турган илим бар. Жашын узарта турган, өзүн определять ете турган. Мисалы мен адамдын анатомиясын. Анатомия. Табиятыма ветермин. Шамал. Шамал. Мисалы Тибетте айтат, адам өзү үч нерседе турат табиятта. Шамал. Ветер, жер, слизы. Шамал, от, су. Үчөөдүнө туруп адамдын организми. Бирок организм адам өзү бөлүнгөндө бөлүнөт. Мисалы мен ветермин. Мен ветер болсун, мен ошого ылайык өзүмдү определять этип таккандан кийин мен анан ошого мүнөздөп, ошого ылайык тамак жеп, ошого ылайык жашоо образын түзүп, ошого ылайык неме менен жеп. Эгер да аны билбесең, туш келди жашай берсең, ал сен жүзгө деле чыкпайсың. Анан дагы бир суроо туулуп атат да. Мына бизде ата-бабаларыбызда көбүн эсе дарыгерлер болгон эмес да, табыт деп койгон. Табыттар эмне кылган? Ысык, анан суук деп койгон. Кара суукка отурган. Суу гана ичкен. Мына мен ошону айтып атпаймынбы? Ошол байыркы Тибет, мына мен айткан ветер деген эме ысык суук деген сөздөр болот. Мисалы, жана мен дагы улап кетейин, мына кыш, мына азыркы күздүн мезгилинде бардык адамдардын денеси нымдуулукка иштейт. Нымдуулукту көп тартат. Анын үчүн нымдуулукка кабылбаш үчүн ошого ылайык тамак жеш керек. Ошого ылайык жашоо образын түзүш керек. Ошого ылайык кийиниш керек. Кышта кара суукта немеде ветер менен желчиги иштейт. Саратанда желчиги иштейт. Немеде суукка иштейт. Муну ошого ылайык адам өзгөртүп туруш керек. Ошого ылайык жашаш керек. Ошол үчүн жашоо образын айтып атам. Ана эми дагы бир суроо да. Мына сиз айтып атасыз, ар бир шарттын өзүнө байланыштуу, ар бир мезгилдин өзүнө байланыштуу жашаш керек, ошондой кийиниш керек, ошондой кылып тамактаныш керек деп да. Туурабы? Мына өзүңүз биз билгенден, мен билгенден 2 жыл тоо ташта жүрдүңүз. Белиңизде аркан жип, колуңузда балта, анан ширеңке, бычак. Тамак ашсыз эле жүрдүңүз ба? Анан айтып атасыз, кыймыл аракет болуш үчүн тамакты жеш керек экен деп. Ал убакта кантиңиз анан? Кутта ошол мен ошол немени ошол убакта менин кыймылым көп болчу. Мен ошол убакта ошондо сизге көбүрөөк тамак керек болот да. Ошол убакта эмне жок ошонун баарын жей бердим. Тынбай жеген. Ошон үчүн мен ошол табияттын немесине сакталдым. Адам эт жеш керек да, анда кантиңиз? Ал убакта мындай да, мисалы ал убакта кекилик бар. Суур бар, баары бар. Табиятта баары бар. Ал убакта мен туз жок сизде, тузсуз эле жедиңиз. Табияттын мындай да, мен бир нерсени айтайынчы ачык эле. Неме тибетский медицина бул байыркы элдик медицина. Түсүнүп алгыла. А современный медицина бул химический неме. Табият менен жашасаң, табият сен өзү эле, мен жана айтпадым, киндиктеш деп. Ондан шамалдан энергия аласың. Суудан энергия аласың. Чөптөн энергия аласың. Жана куркумускадан жесин энергия аласың. Суурдан энергия аласың. Кекиликтен энергия аласың. Мына ошолорду мен сактап кеткен да. Ошо кычыраган кышта адам тоңуйло турган кезде ошол жанагы суурдун майлары, каш булактын немелери сен терде чыгат да.
Анан дагы Бирок от керек да, баары жылыныш керек, аны Жылыныш табуу керек, керек. от бол- Сиз ал жерде кышын жайын жүрдүңүз да. үңкүрлөр бар да. Үңкүр бар. Мамбергенчилердин мындай бир немеси бар. Ар бир жерге үңкүр өзүнүн немесин жасап коет, үңкүрдү. Мисалы, таштын ичине. Ошол жерге күкүрттүн калдыгын, алма, салма, икирчикилердин запас коюп коет. Экинчи үңкүрүнө коюп коет. Ана запас, ошентип анан жашайт. Выживание да. Жашоо үчүн күрөш керек. Эгерде сен ал жерде табияттын законун билбесең, табият мынау күндүн аба ырайы бұзылып, эртең эмне болорун билбесең, бир күндө өлүп каласың. Мына мен улам барган сайын, улам жашаган сайын табият менен адам кендиктеш экен, табияттан адам алыс эмес экенин билип калдым да. Эмне үчүн адамдар эрте өлүп атат азыр? Табияттан алыс болот. Мына инкубатордун төбөсүндө олтуруп этаждарда жашайт. Өзүн өзү түрмөгө неметет, изоляциялап койгон табиятта. Ошол үчүн адамдар эрте өлүп атат. Эчке чыкса суукка тоңот. Немеге сен неметет? Восточный боевой искусствода нельзя. 8 саат суунун ичинде, кыштын күнү 8 саат суунун ичинде жыңылап жатат. 8 саат. Борон чапын болобу, жамгыр болобу, неме болобу, жеңил кийинип алып туруп 100 километр чуркайт. Үстүндө неме жанагы жүгүн менен. Жана прыжок деп коет. Ошол мисалы тасыккан линзалар 6 метр бийиктиктен пырпыра учуп атат. Жана тоо таштарга жанагы жыңылас немелерге жөн эле мындай болуп чыгат. Себеби алар денени басып турганда. Мен дагы айтайын. Эч качан сууктан коркпош керек. Эч качан сууга түштүн коркпош керек. Мисалы мен постоянно кыштын күнү, жаздын күнү арта сууна выливание жаппайт, куунам. Мына азыр мен 2 айдан кийин 70-ке чыгам. 70 жаш. 70. Жана эле милицияда иштеген немем таанбай калыптыр. Таанбай анан таанып атат. Ал убакыт мына көрдүңбү? 20 жыл мурун мен ачарга куу сөгүп көчүм да. Өзүң билесиңер. Мен эми айтып атам. 150 жылдык программаны бүткөндөн кийин дагы 200 жылдык программаны кошом да. Ошентип жүрүп 1000 жылга деп. 1000 жылга чейин жашайм деппи? Дейин деп атам. Ал Кудайдан Кырсык болбосо. Кудайдан эмнени сурасаң берет. Мына мен сенгенimче, полноценный сенгеним, мына 20 жылда мен мынандай мөгдүргөн чалбойчумун да. Азыр Кудайга Биз билебиз. Сиз бир кезде өтө каттуу ооругансыздар. Ооба. Өтө каттуу ооругансыз. Дарыгерлер айыкпас дарт деп да чыгарып коюшкан. Мына мен мисалы ачык эле айтайын. Өзүмдүн эң жакын досум Акунбаев деген врач бар. Ушул аялыма чыктыр Хирург. неме жана бөөрө жана терапевт врач да. Анан аялыма айтты. Аликти мага жөнөтүп койчу. Бир көрөйүн. Анан мен ошондо оор жүргөм. Анан кечеги айтып атты. Эгерде сен ошондо мага жолугуп неме алсаң, сен хронический оору болезнь болуп калмайсың. Сен табияттан өтүп кеттиң. Себебин мен билгем да. Мени токтотты. Мени Шамшиев деген врач, Камчыбек деген врачтар бири неме рак деп ойлошу, бири туберкулез деп ойлошу, бири сахарный диабет деп ойлошу. Биринчи мени тазалаш керек. Биринчи эмне тазаламай? Кантип тазалайбыз? Мына ушуну жакшы табардым. Мени биринчи эң жер болуш керек. Табият болуш керек. Мына окшоңузда жок болуш керек. Толгон токой проблема жок болуш керек. Өзүң каткырып, өзүң эркин, свободно сезиш керек. Бакырганда бакырыш керек, ыйлаганда ыйлаш керек, чуркаганда чуркаш керек. Эмне каласаң ошону кылыш керек. Мына ошондо эркиндик болгондо не тазалайм. Ошо ыплас нерселердин баарын тазалайсың. Психологическое состояние деп коет.
Adamda жеті неме бар. Эмоциялық жеті неме. Көре албастық, ичи тағылық, қызғаншақтық, қара өзгөйлік. Эмсе айткым келет да. Мына ошол нерсени бул денеден ыргытыш керек ал. Мына йогада, шаолиндик, восточный баягы шаолинде дагы, каратеде дагы 13 нерсе бар. Заповед такой, ант. Анда эмне? Биринчи. Бирөөнү жаман ойлобой дейт, бирөөгө жаман санаба дейт. Бирөөгө иштарлык кылба дейт. Бирөөнү урба дейт, бирөөнү сотпо дейт. Өзүңдү өзүң тазала дейт. Бирөөгө колуңан келсе өзүңө жакшылык кыл дейт. Бирөө жерде жатса, ошого өлүп баратса, оозуна суу тамызбай дейт. Бирөө оне жерде жатып ачка калса, ошого жарты наныңды берип кой, өзүң жебесең, турпасын дейт. Экинчиден өзүңдү жакшы кара дейт. Бүтүндөй организмди таза сакта дейт. Кийген кийим, жүргөн турушуң бүтүндөй. Биз кантип таза сактай алабыз? Азыр бардык нерсе химиялашкан болуп атса, мурда Союз мезгилинде дагы мынчалык химиялашкан тамактарды жебейт элек да. Анан кантип тазалайбыз? Мына дары ичебиз. Мына мен билгенден сиз дары ичпейсиз. Кыймыл аракет менен, тооташ менен өзүңүздү дарылайт экенсиз. Сиздей болуш үчүн кээ бир адамдарга, бизге окшогондорго кыйын да. Мисалы мына адам өзү узак жашагысы келсе, узак өмүр сүргүсү келсе, эч оорубай ден соолуктуу болгусу келсе, мына материальный дүйнөдөгү бардык баалуулуктарды бир кол силтем менен силтеп коюп кетиш керек. Дервиш болуп, жанагы гений адамдарга окшоп, жанагы монах болуп кетип калыш. Мына ушул жерде гений дегениңизде дагы бир менде суроо пайда болот чыгды да. Сиз эки чыңгызды кыргыз адабиятынын классиги, дегенкисин айтканда дүйнөлүк адабияттын классиги десек болот. Чыңгыз Айтматовду, анан кийин мындайча айтканда дүйнөнүн жарымын багындырып алган Чыңгызханды экөөнү мындай барабар экөөнү бирдей салыштыргансыз да. Эмнеден келип чыкты? Бул мындай экөө тең Чыңгызхан. Экөө тең Чыңгыз. Бул дагы эң сонун суроо да. Адам качан курчуйт? Качан акылына келет? Адам дайым умтулганда, адам дайым кысылганда, адам дайым кордук көргөндө, адам дайым жоктулукту сезгенде, адам дайым ачкачылыкты сезгенде, адам дайым сончалык жашоонун оорлугун көргөндө, анан кийин акылды умтулуусу организм өзү эле алып чыгат. Мен муну салыштырган мындай. Чыңгызхан Темчин жаш кезинде атасын өлтүрүп коюшат, апасын алып кетишет. Инisi экөө туугандарынын колунда калат. Чыңгызхан көрбөгөн кордукту көрөт. Мал кайтарат. Неметет, агада неметпей акырында мынандай жанагындай мойнуна жанагындай кишен салып, анан кошого ушинтип жарай кордук көрсөтсө. Анан ал сончалык неме жашоого умтулгандан, ушул мойнундагы немени чыгарып, ушул немеге жашоо үчүн күрөш үчүн сезим ойгонот. Эң бир улуу сезим ойгонот. Улуу сезим деген бул жашоого умтулуу деген сөз. Жакшы менен жаманды ажырата билди ал. Жакшы адамдар бул дүйнөдө аз экенин билди. Ал мына окшогон жылмогуз адамдарды, өзүнүн туугандары, жанагы бар малын алып кеткен, үй бүлөсү тоноп кеткен, апасын алып кеткен, апасын бөлөсү амдап жүрүнүп аткан жылмогуз адамдарды жок кылгысы келди. Бала күнүнөн сезим ойгонду да. Көрсө жер бетинде баары эле жаман адамдар келди. Ошон үчүн бул улуу сезим ойгонгон. Анан кээ бирде көрө албастар
өзümüzdü деле көрүp жүрөбүз башка. Мени канчалык бирөөлөр жамандаган сайын менин жылкыларым көбөйүп атат. Менин малдарым, уйларым, байлыгым топтолуп атат дейт. Ал өзү болсо адамдарга номер биринчи көрө албас. Буну кантесиз? Мына ошого окшогон адамды мен айтайын. Ал өзү көрө албас. Мына ошого окшогон адамдарды тазалап, коомдон тазалаш үчүн Чыңгызхан анын чыкты. Биринчи бир туугандар талкаладыбы. Экинчи монголдордун бар ач көз экен да, байлар. Бирин-бирин неметип атат, бирин-бирин өлтүрүп. Анан ошондо алиларды бирдей мындай келтирип туруп, анан биринчи улуттун кызыкчылыгын ойлогон. Эгерде монголдор бирин-бирин чабышып отурса, монгол деген эл жок болуп кетмек. Ошон үчүн монголдордун башын, байлар башын бириктирип туруп, давай бай өлкөлөр талкалайды, жанагыдай көрөлбөй, жанагыдай кыргын-сыргын согуштар чыгарган элге салып койгонбуз. Анан ошентип отургандан кийин коомду тазалады. Коомду тазалаган Кудай таладан жөнөткөн адамдар болот. Чыңгызханды да коом ала тала жөнөткөн. Гитлерди да ала тала жөнөткөн. Наполеонду да ала тала. Коомдорду Өзү бардыгыбыз деле ала тала жөнөтөт да. жок, алар деген биз мындайбыз, алар деген Кудайга жакын адамдар, коомду өзгөртө турган, колунан келе турган адамдар, пайгамбарлар. Мухаммед пайгамбар жана немелерди адамдарды ансызын өгөтүп, коомду өгөтө турган ушундай адамдар. Эми Чыңгыз айтматовго келе турган болсо, бул жан дүйнөнүн ойлоп аткан. Адамдар, адамдык касиетин менен жаша. Сен адам болосуң, мээң иштебесе, маңгурт болосуң. Жанагы энесин өлтүргөн баладай болот, маңгурт болот. Энесин тоготпогон. Мына азыр энесин караган адамдар барбы? Азыр иман кетти, адам бузулду. Мына эртең ушунчу адамдардын баары жана телефонун ичине кирип алып, маңгурт боло турган Чыңгыз Айтматов айтып койгон. Бул дүйнөдө эң бийик жашоо, адамдык касиет, адамдын бийиктиги, адамдын акылынын бийиктиги, илим, билим деген коом бар экен, дүйнө бар экен, духовный дүйнө бар экен, Кудайдын дүйнөсү бар экен. Кудайдын дүйнөсүндө барганда бүтүндөй тазалык, арулук, анан ошондо болот. Мына ыплас дүйнө, саясат ыплас, бийлик ыплас, байлык ыплас экенин көрүп атпайбызбы? Жашообуз кандай? Оттона, ошон үчүн гений адамдар жеткилет. Рахмат, ушул жерден маегибизди бүтүрөлү. Кийин дагы сиз менен бир кенен маектешебиз. Чоң рахмат.